Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Эгер сиз тез даярдалуучу жеңил тамактын рецептин издесеңиз, менимче духовкага бышкан балыктан өтөрү жок. Ал эми бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз форель балыгы, салмагы 1,5 килограммдан ашыгыраак. Керектүү азыктардан жарым лимондун ширеси сыгып алабыз. 1-2 тишче сарымсак майдалап туурап же болбосо сыккычтан өткөрөбүз. Ошондой эле кызыл калемпир жарым чай кашык коштум, кара мурч бир аз жана имбирдин упасынан коштум. Жана сиз өзүңүзгө жаккан татымалдардан кошо берсеңиз болот. Ошондой эле 4 чай кашык оливка майы жакшылап аралаштырып, эми балыгыбыздын салмагына жана татымына жараша туз кошобуз. Мен жарым чай кашыктан бир аз көбүрөөк коштум. Жакшылап баардыгын аралаштырып, балыгыбызды ичи тышынан бери жакшылап майлап чыгабыз. Баардыгын жакшылап майлап алдык. Эми балыкка маринад бир аз сиңип туруш үчүн 30 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми балыктын ичине бүгүн майда тууралган петрушка чөбүнөн салабыз. Ошондой эле лимондун жарымын ичке туурап алабыз. Меш барактын алдына фольгадан төшөп, өсүмдүк майы менен майлап чыгабыз дагы. Балыгыбызды жайгаштырып, 4-5 бөлүккө бөлүп кесип алабыз. Бычакты кыйгаштата, ортосуна чейин кесебиз дагы. Кесилген жерлерге бир кесим лимондон салабыз. Ал эми калган лимонду петрушка менен чогуу балыктын ичине салып койсок дагы болот. Мына эми фольга менен балыктын бетин жаап, четтерин жакшылап бекитип, алгач 15 мүнөткө 180 градус ысык духовкага салып коебуз. Ал эми бүгүнкү биздин каптал тамагыбыз, орусча айтканда гарнирге ракушкага окшогон макарондор болмокчу. Өсүмдүк майын жакшылап ысытып алгач, өзүмө жаккан татымалдар менен 2-3 мүнөттөй кууруп алам, кызарта. Андан кийин кайнаган сууну куюп, 7-8 мүнөттөй бышканча кайнатып алам. 15 мүнөт өткөндөн кийин балыкты духовкадан алып чыгып, бетиндеги фольганы алып салабыз дагы. Духовканы 200 градуска көбөйтүп, дагы бир 10 мүнөткө коюп койсок, балыктын бети бир аз кызара түшөт. Ошентип макарондорубуз да, балыгыбыз да даяр болду. Этияттык менен чоңураак идишке чыгарып, столдун ортосуна койсок көрктүү болот. Же болбосо кесип, дароо эле тарелкаларга салып бере берсек дагы болот. Достор, мына ушундай балыкты улуу ороз айында көбүрөөк жеш керек, сообу тиет деп коет. Ошол жөнүндө кандай маалыматыңыз бар? Чындыкка дал келеби? Комментарий аркылуу жазып койсоңуз мага абдан кызыктуу. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу рецепттер болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.